Кыргыз радиосунда ишемби күндөрү саат 10-дон 10:30га чейин наристелерди тарбиялап өнүктүрүүгө арналган радио мектепти угууга чакырабыз. Программада адистердин кеңештери сунушталат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар? Кутман күнүңүздөр менен эфирде кайрадан ата энелерге арналган радио мектеп уктуруусу. Эскерте кетсек, бул радио мектеп уктуруусу Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Кыргыз радиосу менен биргеликте уюштурулуп эфирге чыгып жатат. Бүгүн биз сиздер менен наристелердин өнүгүүсүндөгү нормалар жөнүндө кеп кылабыз. Бүгүнкү студиянын коноктору Орусбаева Токон Абсаматовна, Ишеналы Арабаева атындагы университеттин мектепке чейинки билим берүү технологиясы кафедрасынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент. Ошондой эле бүгүнкү студиянын коногу Арстанбек Сагынтай уулу, жайлоо өнүгүү борборлору долбоорунун координаторунун жардамчысы. Студияга кош келипсиздер. Токон Абсаматовна, биз ушу наристелерди өнүктүрүүнүн нормалары боюнча бир эмес эки жолу стандарттарды жазганбыз. Ал төрөлгөндөн тартып 3 жашка чейинки балдарды өнүктүрүүнүн стандарттары, андан кийин 3 жаштан 7 жашка чейинки балдарды өнүктүрүүнүн стандарттары деп эки стандарт иштелип чыгып, бүгүн ишке киргени турат. Мына ушул стандарттарга таянуу менен бүгүн биз ушу наристелерди өнүгүүсү кандай учурда нормада болот, кандай учурда нормадан четтеп кетет, кандай учурда кооптуу көрүнүш болуп калат. Биз канткенде ата энелер, адистер, тарбиячылар, педагогдор балдардын туура өнүгүүсүнө көмөк көрсөтө алабыз. Ушу жөнүндө сиз маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыңар. Мен анда кичине анча-мынча тарыхтан айтып кетсем, Советтер Союзу кулагандан кийин Кыргызстанда биринчилерден болуп биз мамлекеттик мектепке чейинки балдардын өнүгүүсү жана аларды кароо деген стандартты 16 январда 2007-жылы мамлекет тарабынан бекитилген. Бул биринчи кадамыбыз болду да. Андан кийин ал стандарт кайра 3 жыл иштегенден кийин кайра каралып, анча-мынча өзгөрүүлөрдү киргизилип, жаңыча немеси чыккан. Азыркы мезгилде бизде экинчи стандарт жөнүндө сөз кылбадыңызбы? Ал стандарт болсо 3 жаштан 7 жашка дейинки балдардын өнүгүүсүндө кандай өзгөчөлүктөр болот? Мисалы үчүн стандарттын структурасы анча өзгөргөн да, анан аларды валидациядан өткөрдүк. Дал келет болду экен ошо баланы, мисалы үчүн 3 жаштагы бала, мисалы үчүн бир буту менен 3 жолу секире алат деп норма боюнча ошону биз эч бир бакчага барбаган, ошол текшерүү күнү жана изилдөөгө алган күнү ошол бала 3 жашка толук, анан 4 жашка караган күнүнөн баштап ошол баланын жасаган кыймыл аракетин текшерилген да. Атайын ЮНИСЕФ тарабынан биздин кафедранын мугалимдери, студенттери ошого киришкен да. Биз биринчи бир чоң группа ошо 6-жылдан 2-3 жылча жаздык окшойт да, ошол стандартты. Бардык эл аралык стандарттардын баарын окуп, анын ичинен бизге керектүү, ылайыктуу адаптациялап, өзүбүздүн жашоо шартыбызга дагы ылайыкташтырдык да. Тоодо жашаган балдар бар, жапыс жерде жашаган балдар бар, ошолордун негизинде бир группа стандарттын өзүн жазды. Анан ошол группа чындап эле туура келет бекен, дал келет бекен, баланын өнүгүүсүнө туура келет бекен деп, анан башка бир группа балдар менен жанында валидация жүргүздү. Эми ушу валидация жөнүндө кеңирээк айтып берсеңиз, Токон Абсаматовна, бул сиздер жазган нормалар, балдардын өнүгүүсүндөгү нормалар биздин балдарыбызга канчалык деңгээлде мындай төп келе алды, канчалык деңгээлде ушу жазгандарыңыз далилдене алды, мындай айырмалар болдубу? Эми бизде бир кыйынчылыктар мындай болду, бакчабыздын баары көбү жабылып калып, балдардын көбү тартылбай калбадыбы өнүгүү борборлоруна, бакчаларга. Ошого карабастан балдардын баары эле балдар. Африкада деле балдар, бизде деле балдар. Бирок өнүгүүнү эгерде канчалык эртерээк пайдалансак, өнүгүүгө көмөктөшүүнү, балдардын өнүгүүсүнө көмөктөшүүнү канча эртерээк киргизсек, ошончо балдарга пайда болот да. Эми бул стандартты мен жана айтып кеткендей, структурасы кичине өзгөрдү мурункуга караганда. Программаны жазып атканда биз эмнеге көңүл бурушубуз керек, кандай кылып бөлүшүбүз керек деген ой туулду да. Эми эл аралык уюмдардын стандартын караганда ошолорго да кичине жакындашып алсак дегендик. Анткени биздин балдар азыр эми бардык дүйнө жүзүнө
барганга ылайыктанышып атат да. Алардын мисалы үчүн билим берүү системасы да анча-мынча биздикинен башкачараак, биздики да башкачараак болуп калбасын деп анан ошого жакындаштырып түздүк да. Дүйнөлүк стандартка жакындаштырдык. Стандартка жакындаштырдык. Мисалы үчүн стандартты мындай кылып бердик. Өнүгүүнүн тармагын алдык. Анан кийин анын ичинен өнүгүүнүн тармагынын астындагы подобласти карадык. Андан кийин компоненттерди карадык. Андан кийин стандарт, анан индикаторлор. Ошол берилген стандарттарга туура келе турган индикаторлор. Мисалы үчүн алар текшерилүүчү болуш керек да. Өзүнчө бөлгөндө физикалык өнүгүүсү, балдардын эң биринчи караганда физикалык өнүгүүсү, когнитивдик өнүгүүсү, анан кийин социалдык, эмоционалдык өнүгүүсү, анан эстетикалык өнүгүүсү. Ушу 4 бөлүм эң негизги ролду ойноду. Эми когнитивдик өнүгүүсүнө, бул акыл эсинин өнүгүүсү. Акыл эсинин өнүгүүсүнө кайсы методикаларды пайдаланып ошо балдардын акыл эсин өнүктүрөбүз. Мисалы үчүн Кевиндин өнүгүүсү эң биринчи. Сүйлөгөн сөзү. Анан математикалык түшүнүктөрдү билүүсү. Анан айлана чөйрө менен тааныштыруу. Мисалы үчүн балдарга суроо бергенде бак дарактар эмне үчүн жашыл? Анткени ал эмне кылат? Азыктанат, күндүн нуру тиет, жылуулук. Мына 4 себептер, 4 фактор ошо бак дарактын гүлдөөсүнө неме берет деп. Ошондой кылып эгерде байланыштарды жакшы түзө ала турган болсок, балдардын өнүгүүсү жакшы орунда болот. Эми сөзүңүзгө каралжы Толкун Саматовна. Бул биздин уктуруу ата энелерге арналган. Ошондуктан ушул сиздер түзүп чыккан стандарттар боюнча биздин ата энелер, айрыкча ата энелер, педагогдор дагы, тарбиячылар дагы кандай иштерди алып барыш керек? Ата энелердин ролу ушул стандартта кандай коюлган? Эми бул жерде ата энелер менен да иштөө жагы бар. Эгерде ата энелер бакча менен же билим берүүчү борборлору менен жакшы тыкыз байланыш болсо, ал жерден тарбиячылар менен байланыш болот да. Ошо тарбиячылар эмне жөнүндө бүгүн болгонун тапшырма катарында береби же энеталар менен сүйлөшкөндө өзүнчө бир чогулуш өткөрүп, аларга темалардын мындай кылып, балдарды мындай кылып үйрөткүлө деп тапшырма беришеби, ошол нерсе өтө чоң ролду ойнойт да. Ошондуктан менин оюмча тарбиячылар дагы, энеталар дагы ушу баланын өнүгүүсүнө көбүрөөк көңүл бурса, бул жерде бардыгы жазылып турат. Бул жерде мындай маселеде биздин бардык эле ата энелерибиз ошо өзүнүн наристесинин өнүгүп жатканын, ошо нормада экенин байкай алабы? Кайсы учурда биздин ата энелер ошо өзүнүн наристесинин өнүгүүсү нормадан кечеңдеп жатканын байкай алышат? Стандарт азыр колумда турат, эми көргөзүп айтам да элге. Атайын энеталар үчүн атайын сунуштар бар. Сунуштар бар. Педагогдор үчүн атайын сунуштар бар. Эгерде ушул стандарт энетанын колуна тийсе, менин оюмча педагогдор менен сүйлөшүп иш аткарса, анан муну кошумча материал катарында пайдаланып иштесе, балдарга аябай чоң жардам берет. Демек, ар бир ата эненин колуна жетсе, стандарттарда толук жазылган ата энелердин милдеттери, балдардын өнүгүүсүнө кандай көмөк бере алат, кайсы учурда кооптуу жагдайлар, өнүгүүнүн кайсы учурда кечеңдесин байкай алса болот. Бул жерде негизги бир нерсе бар да, энеталар деле, педагогдордун баары билишет. Эң негизги баланын өнүгүүсү үй бүлөдө болот. Эгерде үй бүлөдө дагы ушундай стандарт болсо колунда, бул жерде берилген энеталарга берилген тапшырмалар же немелерди пайдаланса эң жакшы болот эле. Демек, бул өнүгүүнүн бул эки стандарттын бүгүн биз ар бир үй бүлөгө жайылтышыбыз керек, жеткиришибиз керек деген маселе турат. Ушул жагдайда бүгүнкү күндө Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду менен ЮНИСЕФтин Бишкектеги, Кыргызстандагы офиси биргеликте ушу стандарттарды жайылтуу, ушу биздин жашообузга киргизүү боюнча бир долбоорду ишке ашырып жатышат. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын 6 облусунда атайын жолугушуулар өткөрүлдү, форумдар өткөрүлдү, ушу ата энелер, адистер менен жолугушуулар болду. Мына ошо жолугушууларда көпчүлүктүн пикири ушу биргелешкен бир сет түзүп, тармак түзүп, желе түзүп, адистерден турган. Бул иштелип чыккан ушу мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги стандартты биз ар бир үй бүлөгө жеткиришибиз керек. Ар бир адистин колунда болуш керек. Ошол эле учурда мектепке чейинки мекемелерде иштей турган адистерди даярдай турган окуу жайларына дагы ушу адистерди даярдоодо ушу стандарттарды окутуу маселеси каралып жатат. Эң жакшы суроо айттыңыз. Мен ушундай айта албай аттым эле, кандай кылып кылчысам деп. Мисалы үчүн адистерди даярдап атпайбызбы? Биз ушул стандарттын индикаторлорун өзүнчө алып,
бизде азыр жаңы системага кирбедикпи, бакалаврга. Бир жумада бир жолу бир күн кечке, эртеден кечке дейри алар бакчада болушат. Бала бакчада. Адаптационная практика деп коет да. Ошол жерге биз 3-4 жылдан бери биз эксперимент жүргүзүп атабыз. Экинчи курстун студенттери жакшы билишпейт да, кандай адистикти тандап алган. Ошол адистик боюнча мореке стандарттагы индикаторлордун баарын салып, жанагы 4 бөлүмдүн 3 жаштагы балага багыттарын, 3 жаштагы балдар эмне кылат экен, кандай өнүгөт экен, 4 жаштагы балдар кандай, ошолордун баарын жазып, анан ЮНИСЕФ менен биздин да байланышыбыз чоң да, кафедранын. Алар бизге дагы чыгарып берет. Анан ошо дневник менен биз кадимкидей иштеп атабыз. Андан тышкары ЮНИСЕФ тарабынан ушул ата энелерге арналган күндөлүк да иштелип чыккан. Ошо балдардын өнүгүүсүндө көзөмөлдөй алыш үчүн ата энелер үчүн күндөлүк иштелип чыккан. 3 жаштан 6 жашка дейре жазылган стандарттагы эне атанын колуна тийсе, анда эң жакшы болот эле да. Эмесе Арстанбек, мен сизге суроо узатайын. Сиздер жайлоо өнүгүү борборлору менен жыл сайын иштеп атасыздар. Сиздердин өзгөчөлүк ошо жайлоодогу өнүгүү борборлорундагы балдарды тарбиялоодогу өзгөчөлүк. Сиздер ошо элетке барып, алыскы жайлоолорго барып, ата энелер менен бирдикте, элеттеги биздин педагогдор менен бирдикте, тарбиячылар менен бирдикте балдар менен иштеп атасыздар. Мына 3-4 жылдан бери сиздер ушул балдарды өнүктүрүүдөгү өнүгүү нормаларын канчалык ошо өзүңүздөрдүн практикада эске алып жатасыздар? Саламатсыздарбы? Көпчүлүккө маалым болгондой, ошо жайлоо өнүгүү борбору долбоору Роза Отунбаева демилгеселер алык коомдук фонду тарабынан 2014-жылдан бери иш алып бара жатабыз. 2014-жылы биз 35 жайлоо өнүгүү борбору менен иш алып барсак, азыр 2017-жылы биз уже 100 жайлоо өнүгүү борборуна жетишип, 4 жылдын ичинде 9000 баланы камтууга жетиштик да. Биздин жайлоо өнүгүү борборунда ушу негизинен 3 жаштан 14 жашка чейин балдар келет. Бизде ушул биз азыр сөз кылып жаткан ушу өнүгүүнүн базалык стандарттары биздин жайлоо өнүгүү борборлорунун программасында дагы эске алынган. Токон Абсаматовна баштаган топ биздин ошол жайлоо өнүгүү борборунун өзүнүн программасындагы иштеп чыгып беришкен. Биз ошол программанын негизинде иштеп келе жатабыз. Анан биз балдарды жайлоо өнүгүү борборунда балдардын компетенттүүлүгүн арттырууга, дене жактан өнүгүүсүнө, социалдык, эмоционалдык өнүгүүсүнө, баарлашуусун өнүктүрүүгө, жана когнитивдик өнүгүүсүнө багытталган ушу ар кандай мастер-класстарды өткөзүп келебиз да. Биз жөн эле ошол педагогко тапшырып койбой балдарды, биз ушу 4 жылда ушундай эмеге келдик. Мастер-класстар балдарга аябай көп таасир берерин. Бир мисалдар менен айта кетсеңиз. Ар бир тармак боюнча карай кетсек, биз ири моторика, майда моторика жана сенсордук өнүгүүсүнө оригами, квиллинг жана ушундай сыяктуу көптөгөн мастер-класстар өтүлөт. Негизи ушул спорт оюндары дагы чөт өлкөлүк волонтерлор менен да иштешебиз. Ушу тилдерди үйрөнүү боюнча, ар кайсы өлкөлөрдүн маданиятын таануу боюнча, кол менен иштөө, актерлук чеберчилик дегендей улуттук оюндар, ушундай көп мастер-класстар өтүлүп келет. Бул ушул мастер-класстарды өткөзүүдө биз ар кайсы ушу жогорку окуу жайлар менен иштешип келе жатабыз. Райондук, областтык балдар чыгармачылык борборлору менен иштешебиз тыгыз. Жана ушундай студенттик уюмдар менен биздин Кыргызстандын студент уюмдары жана айсек деген чет өлкөлүк уюмдар дагы. Мастер-класстарды кимдер өткөрөт? Ушул жогорку окуу жайларынан, жогорку окуу жайлардын адистери, райондук, областтык балдар чыгармачылык борборунун адистери, студенттик уюмдар, ушу эл аралык студенттик уюмдардан дагы студенттер келип билген өнөрлөрүн үйрөтүшөт. Мына 3 жылдан бери биз Конфуций институту менен аябай тыгыз иштеп келе жатабыз. Алар ошол медициналык кароосун дагы өткөзүп берип атат балдардын. Ушундай ар кандай чыгармачылык топтор менен иштешип келе жатабыз. Бул жылы 2017-жылы биз ушу ата энелердин сабатын көтөрүүгө басым жасадык. Анткени эгер ошол сабаттуу ата эне бул сабаттуу бала да. Биз ошо ата энелер үчүн атайын тренингдер дагы өтүлдү. Ар кайсы уюмдар менен, даже банктар менен дагы ушундай мастер-класстарды өткөзүп, банктар финансылык сабаттуулук боюнча дагы мастер-класс тренингдерди өткөзүп беришти. Ата энелерге тренинг өткөргөндө силер кайсы темада, кандай багыттарда аларга маалымат бере алдыңыздар? Негизинен өткөн жылы дагы биз ушу ата энелерге таратып бергенбиз. Жана Масари Буканын 3 жаштан кийин кеч деген китебин ушу ата энелер үчүн деп жайлоо бала бакчаларынын библиотекасына өткөзүп бергенбиз. Ал жерден ата энелер алып окусун деп. Эрте куракта өнүктүрүүнүн мааниси жөнүндө айтып бердиңер. Эрте куракта өнүгүүсүнүн ушул эрте өнүктүрүп алсак, ошол балдардын келечегине жакшы болот деп. Эми ушул жайлоо өнүгүү борборлорунун ишине балдар гана эмес, ата энелер да тартылып жатыптыр. Эми ушул
ата энелер менен иштөөдө алар кандай муктаждыктары бар экен биздин ата энелердин, айрыкча жаш ата энелердин ушул балдарды эртелеп өнүктүрүүдө? Албетте биз бул жагдайды да караганбыз. Бул биздин көпчүлүк ошо жайлоо балак өнүгүү борборлору биздин тоо аймактарында жайгашкандыктан ал жерден мектепке барбаган ата энелер бар да. Алар 2-3 класста окуп таштап салган ата энелер бар да. Орто билими жок ата энелер. Орто билими даже жок ата энелер бар да. Алар менен ошо сүйлөшүп ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзө келгенде ошо көп нерселерди билбегендиги. Токон Абсаматовна айткандай, биз бүгүнкү күндө балдарыбызды өнүктүрүүнүн дүйнөлүк стандарттарына умтулуп жатабыз да. Чынына келгенде биз ата энелердин өзү менен иштөө дегенде маселе турат. Бул жерде абдан чоң маселе турат. Балдарды өнүктүрүүдө, ал эң негизи балдарды өнүктүрүү үй бүлөдө өткөн соң биз биринчи кезекте ата энелердин билимин, педагогикалык тажрыйбасын биз үй бүлөдө биз ушуну көбөйтүшүбүз керек, ушуну жогорулатышыбыз керек экен. Мына Арстанбек айткандай, биздин көп ата энелерибиздин сабаты жок. Балдарды өнүктүрүүдө, тарбиялоодо элементардык нерсени билбейт. Мына ошондуктан биз бүгүнкү күндө жөн эле мындай отчеттор үчүн жазылбаш керек, ал жөн эле биздин Кыргызстандын өнүгүү жолундагы ушундай бир кадамдардын бири катары мындай кагаз жүзүндө эле калбаш үчүн, ушулар ар бир кыргызстандык ата энеге жетиш үчүн, ар бир кыргызстандык ата эне ушул стандарттарды окуп түшүнүп, ушул жерде менин милдетим ушул экен. Эмне себептен менин балам 3 жолу секире албай, бир эле жолу секирип калып атат, 3кө чыкса деле. Мен кантип ушуну эмнеге мынтип өнүгүүсү кечип калды денелик жактан? Эмне себептен менин балам 6 жашка келсе дагы бир тамганы жаттай албай атат? Менин балам эмне себептен муну айлана чөйрөдөгү көрүнүштөргө өзүнүн мындай мамилесин билдире албайт, реакция кыла албайт деген сыяктуу кооптуу реакциялар. Ушундай ата эненин ушундай бир санар коосу болуш керек да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн биздин ата энелерибиз тилекке каршы балдардын эптеп курсагын тойгозуп, аларга кийим кече алып берип, мен баланы ушунтип эле тарбиялап атам деген кыязда болуп атат да. Мына ушу чоң маселе турганда биз кандай механизмдер аркылуу, Токон Абсаматовна, биз элибизге жайылта алабыз? Өнүгүү нормалары туруш керек ар бир ата эненин көкүрөгүндө. Чындыгында чоң көйгөй экен. Мен бир мындай мисалдар менен бир айтып кетейин деп атам да. Биз сиз айткандай курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, мен бала чоңойтуп жатам деп ойлойт да ата эне. Чоңойтуп жатам деп. Стандарттын бир жакшы жери мындай да, чечмелеп кетейинчи. Ушу стандартты кыргыз тилине которсок да жакшы болот эле, орус тилинде эле бул стандарт. Кыргыз тилине да которуп чыгарсак эң жакшы болот. Мына социалдык, эмоционалдык өнүгүү бул ошо үй бүлөдөн чыгат. Эн ата балдарга кандай мамиле жасайт? Баланын көйгөйлөрүн түшүнө алат. Ал берген суроого кандай жооп берет? Баланын муктаждыгына кандай кылып кайра таасирин тийгизет деген суроо пайда болот да. Ана мисалы үчүн мурки социалдык өнүгүү деген бул жанагы чоң область компоненти. Күнүмдүк жашоодогу көндүмдөр жана балдардын жүрүм туруму деген компонентти алсак, мисалы үчүн анын ичинен атайын стандарт алынган кичинекей. Бала өзүнүн билген көндүмдөрүн көрсөтө алат. Конкреттүү стандарт. Мисалы үчүн 3 жаштагы бала өзүнчө тамак иче алат. Демек ошо норманын белгилери булар. Белгилери, индикаторлор. Ошону карап турган көрсөткүчтөрү. Эгерде эн ата ошо жөнүндө айтпаса, эми көп эле ата мен оюмча, мен өзүмдүн кичинекей кезимде эсимде, оң колуңа ал кашыкты дечи. Оң колуң менен бирдеме жаса деп айтчы да. Эми ошол сыяктуу илгерки этнопедагогика да. Элдик педагогиканын эң жакшы нерселери бар. Ошо анда чоң энелер көп жардам берчү да. Эми азыр чоң энелер да иштеп жашоо турмуш башкача болуп калгандан мүмкүн ошол дагы бизди аксатып атса керек деп ойлойм да. Кийингенде бала 3 жашка дейре, эгерде ошондой норма бар болчу да бизде. 3 жашка чыккан бала өзүн өзү кийингенге даяр болуп калыш керек да. Биз көп учурда эмне кылабыз? Эн аталар шашып пушуп, эгерде бакчага алып бара турган болсок, шашып пушуп ошо кирип келе электе чечиндирип, өзүбүз кийгизип, өзүбүз даярданбай, өз алдынчалыкка үйрөнө албай калып атат да. Мына ушунун баары индикатор. Баланын өзүн өзү тейлөөгө болгон муктаждыгы кандай экен? Менин оюмча, бул эн аталар үчүн ушунча сонун жардамчы болот да. Бул 3 жаштагы бала, мисалы үчүн 6-7 критерий бар экен, индикатор бар экен. Кийимди дагы тандаганда, мен аны кийем, муну кийем деп биз кезде балдарды неметебиз да, карасаң, ушу эмтен баштап эле кийим тандап калыптыр деп. Ал эң жакшы.
ал эң жакшы нерсе. Анткени бала ошо тандаганда эгерде ысыктын күнүндө ысык жукарак кийим тандап неметсе, ошого жардам бериш керек. Тандай албай калса, билесиңби, эшикте күн аябай ысык экен. Мен оюмча сен тиртеп каласың мындан. Эгерде мумну кийсең кандай болот деп. Ана жок, сен аны кийбе, муну кий деп айткан болбойт да. Ошо балага социалдык эмоционалдык өнүгүүсүнө ошо үйдөгү колдоо көрсөтүү керек. Жүйөлүү колдоо мамиле жасаса, бала ошого өнүгөт да. Анан өзү эле жасап. Педагогикада, психологияда айтылып жүрөт. Бала 3 жашка келгенде өзүнчө бир кризистик абалга кабылат деген. Мына 3 жаштагы баланын кризистик абалы дегенди ата-энелерге түшүндүрүп кетсең. Мисалы үчүн кичинекей кезинен баштап эле баланын ар бири жекече өнүгөт да. Кыялдары ар кандай болот. Ошо жашаган чөйрөсү дагы чоң мааниге ээ да. Эгерде бала менен ошо кичинекей кезинен баштап бала менен жүйөлүү сүйлөп, андай кылалы, мындай кылалы деп неме кылса, бала дайыма угат. Укпай калган балдар болбойт. Биз аны кагып силкип, сен жөн отур, колуң бошобойт өзүң билчи деп койгондо балдардын немеси көбүрөөк өнүгөт да. А 3кө чыккан бала ал өзүн чоң кишидей сезет да. Ал тигини жасайм, муну жасайм дейт. Өз алдынчалык пайда болот. Өз алдынчалык. Ошого кандай бир түрткү бериш керек. Мисалы үчүн, мына мен өзүмдүн немемди айтып берейинчи. Мен 10 неберем бар. Асты 23кө чыкты, анан кичинекей балдар менен ошолорду дагы мындай илимий жолдо тарбиялаганга аракеттенем. 4 жаштагы кичинекей неберем. Мен борсок бышырып атсам, жанымда турат да, тайне жардам берейинчи дейт. Аны мен кантип нары бар деп айтам. Анан баягы камырда мындай үсүп колуна берип коем. Сен кандай формада жазсаң, мен ошондой кылып бышырып берем сага. Аны отуруп алгандан кийин томолоктоп, багын томолоктоп, минтип томолоктоп коюптур. Бышырып берсем, анан томолок борсоктор болуп калды. Анан үйдөгүлөрдүн баарына муну мен бышырдым деп сүйүнөт да. Ошо сыяктуу ушундай нерселерге балдарга дайыма жардам болуш керек да. Ошо балдардын туура эмес жазса дагы ага чыдамдык менен мамиле жасап, анан кийин көтөрүңкү болуш керек дейт да. 3 жаштагы кризистен көбү чоңдор, сен мындай жасайсың деп биз чоңбуз да. Буйрук беребиз. А балага ал жакпайт. Ал өз алдынча жасагысы келип атат. Ошондуктан 3 жаштагы ошо жазып аткан нерсесинин баары менен ал эмне дүйнө таанып атат ал. Өзүн көрсөтөт. Айрына чөйрөнү таанып атат. А биз ага болбой эле шашып пушуп атабыз да. Ошондон балага жок дегенде бир көбүрөөк көңүл буруш керек да. Демек бул ата эне болуу дагы өзүнчө кесип. Бул персоналдык, кесиптик даярдыкты талап кылган, мээрим төккөн гана мамиле болбостон ушундай жоопкерчилик кошо болуш керек. Сиз айткандай, биздин ата энелер бала тарбиялоодо өтө көтөрүмдүү жана чыдамкай болуш керек. Ар бир суроосуна жооп беришибиз керек. Эгерде билбесе, ачык эле калп айтпаш керек. Мен да билбейт экенмин, ошону ойлонуп көрөлүчү. Же жана акылдуу китептен карап көрөлүбү. Бир эле күнү, бир эле жасаган мамиле менен 5-6 багытты камтыса болот да. Жана акылдуу китептер бар да жазылган. Ошолор эмне деп айтты экен деп ачык ошо эгерде бала менен сырдашып, бала ошого көнөт, өзүнө карата ишенимди сезет. Анан аракет кылат. Мен сөзүм менен да булар эсептешет турбайбы? Мен дагы айтканым туура келет турбайбы деп ал эми том курат. Биз өнүгүүгө умтулат. Бул Монтессори садигинде да бир кызыктуу окуя болгон. Бир ата-энелер ошо 5 жаштагы баласын алып келиптир. Монтессори садик билесизби, тең аякта өзү жасашат. Ооба. Тиги 5 жаштагы баланы алып келсе, ал кийине албайт. Аны тарбиячылар таң калат, кийинтишет. Анын астына картошка коюп койсо, картошканы карап туруп, тарелкасы менен түртүп коет да. Ал жалгыз бала экен. Анан энелери менен чогуу, ал энелери бүт баарын каша кылып эсип беришкен да. Тиги томолок картошканы көрүп алып, ал чочуп атат да, жылдырып койду да. Ал көргөн эскен да, андай өзү жегендичи. Анан бүт баарын каша кылып берип, өз убагында керектүү тарбияны албаса. Мария Монтессори ошо 100 жылдан мурун ошондой бизге методиканы берген экен да. Туура маселени көтөрдүңүз. Биздин этнопедагогикабыз бай болгон. Биздин чоң аталар, чоң апалар балдарды тарбиялоого абдан мындай булар активдүү катышкан да. Мына ошолордун тажрыйбасы менен, практикасы менен жаш ата-энелер үйрөнүп, алар кийинкилерге үйрөнгөн.
бул балдардын тарбиялоо муундан муунга мындай өзүнчө өтүп турганда. Бүгүнкү күндө биздин чоң апа, чоң аталардын баары иштеп атат, сиз туура айттыңыз. Жаш ата энелердин тажрыйбасы жок. Мына ушундан көптөгөн бизде ушу бала тарбиялоодогу, айрыкча кичинекей баланы тарбиялоодо өксүктөр көп болуп жатат. Ошо балдар төрөлгөндөн 3 жашка чейин, 3 жаштан 7 жашка чейинки өнүгүүнүн стандарттарынын базалык нормалары иштелип чыккан. Бирок тилекке каршы мына ушул стандарттар иштелип чыкканына бир 3-4 жыл болсо дагы бүгүнкү күнгө чейин биздин ата энелерибизге негедир жетпей атат. Токон Абсаматовна, мына сиз айтып атасыз, кыргыз тилине которулбай атат. Өтө маанилүү документтерди биз тезинен кыргызча жатык тилге, илимий эмес, ар бир ата эне түшүнө турган, Арстан айткандай, орто мектепти бүтө албаган ата эне да түшүнө турган жатык тил менен бул стандарттарды кыргызчалап, анан буларды мындай чоң китеп түрүндө эмес, анын эң негизги жерлерин мындай бир китепче кылып, кыргызча кылып биз бүгүн ар бир ата энеге жеткиришибиз керек. Бул жагынан биз массалык маалымат каражаттары менен иштешибиз керек. Кыргызча которуп, ошо массалык маалымат каражаттарына дагы улам мындай чыгарып, ар бир ата эне ошол үйүнө ошо өнүгүү балдарды өнүктүрүүнүн стандарттуу нормаларын илип коюшса, ал ата эне аны күн сайын көрө берсе, анын көзү көнүгөт. Ал ошого умтулат. 4 жашка келди, эмне себептен мындай социалдык өнүгүүсү мындай болуш керек экен, эмне үчүн мындай болбой атат? Акыл эсинин өнүгүүсү боюнча мындай иштерди жасаш керек экен, эмне үчүн мен жасай албай калып атам? Мына ушундай ата эне сөзсүз ушундай сан аркоого кабылат. Эми бул экинчиден ата энелердин жоопкерчилигин көтөрөбүз, алардын сабаттуулугун көтөрөбүз. Ата эне сиз айткандай китептерди издеп калат. Баламды өнүктүрүшүм үчүн ушу китепти окушум керек экен. Баланын суроосуна жооп бериш үчүн мен бул маалыматты алышым керек экен. Ата энеде ушундай жоопкерчилик пайда болот. Бүгүн биз ата эненин сабатын көтөрүү, ата энеликке тарбиялоо жаштарды. Бул стандарттарды иштеп чыгуунун дагы эң бир маанилүү жери биз ата эне болушубуз керек экен да. Өзүнчө графа менен көрүнүп турат. Ата эне эмне кылыш керек экен? Мына ушул нерсени, мына өнүгүү нормалары мындай болуш керек, ата эненин милдети мындай болуш керек. Мына ушул маалымат ар бир ата энеге жетиш керек. Маселе ушул. Эми Токон Абсаматовна, сиздердин ушул жамаатка, ушул стандарт иштеп чыккан жамаатка чоң ыраазычылык айтуу менен сиздерге биз дагы ишеним арткыбыз келет. Себеби сиздер ушу ата энелерге жеткирүүнүн жакшы механизмдерин иштеп чыгыңыздар. Биз канчалык ушул өнүгүү стандарттарынын нормаларын тезирээк жеткирсек ата энелерибизге, биздин балдардын өнүгүүсүндө кечеңдөө, кемчиликтер азыраак болот эле да. Эми мына биздин ата энелерибизде чоң стереотип бүгүн аң сезимде болуп атпайбы? Биз кааласак да мына көпчүлүк ата энелер балдарды мектепте тарбиялайт, бала бакчада тарбиялайт. Мына ушул көз караш эски көз караш, аябай кеңири жайылган. Ошондуктан биз мына өнүгүү стандарттарына ылайык көп милдеттер, ушу бала тарбиялоодогу 99% милдет бул ата энелерге жүктөлгөн. Мына ошондуктан биз ата энелерибизди ушу бала тарбиялоодо балдарга көңүрөөк көңүл бурууга, алардын курсагын тойгозгондон, аларга кийим сатып бергенден башка дагы баланы тарбиялоонун абдан көп маселелери бар экени жөнүндөгү көйгөйлүү маселеге бурушубуз керек. Ушуну менен урматтуу ата энелер, бүгүнкү радио мектеп уктуруусунун соңуна чыгабыз. Биздин студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз сиздерге. Бүгүн биз менен Ишеналы Арабаева атындагы мамлекеттик университеттин доценти, белгилүү педагог Орузбаева Токон Абсаматовна эжекебиз болду. Ошондой эле жайлоо өнүгүү борборлору долбоорунун жетекчисинин жардамчысы педагог Арстанбек Сагынтай уулу болду. Урматтуу радио угуучулар, сиздерге мен кичинекей кулактандырууну айтып кетким келет. Кыргыз радиосу, Кыргыз улуттук консерваториясы жана Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду биригип бешик ырларына сынак жарыялаган. Бешик ырларына энелер, бардык эле чыгармачыл инсандар, ырдай алган бардык эле биздин эжекелерибиз катыша алышат. Сиздер ошол ырларыңыздарды ырдап, бешик ырларын ырдап, ага эч кандай музыкалык инструменттин коштоосунун кереги жок. Өзүңүздөр жандуу үн менен ырдап, телефон аркылуу дагы жиберсеңиздер болот. Болбосо дискке жаздырып жиберсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Бишкек шаары, Чүй проспекти 106 номер, 108 бөлмөгө деп жиберсеңиздер болот. Ошондой эле 0552
855710 0572 855710 телефондору аркылуу байланышып да жиберсеңиздер болот. Эмесе эфир толкунунан кайрадан көрүшкөнчө саламат туруңуздар.